Саламатсыздарбы, эфирде сөздөн ишке программасы, студияда Эмирбек Молдакунов. Президент Садыр Жапаров соттордун көз карандысыздыгын, сот тутумундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн бул системаны реформалоо уланаарын Кыргызстандын сот тутумунун 100 жылдыгына арналган иш чарада айтты. Мамлекет башчы адилеттүүлүк болмоюнча жарандардын ишенимин арттыруу жана коомдун туруктуулугун камсыздоо мүмкүн эместигин баса белгиледи. Бул багытта маекти Жогорку соттун төрагасы Сатыев Медербек Асанбекович менен улантмакчыбыз. Медербек Асанбекович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Куш келдиңиз. Саламатсыздарбы. Биринчиден бүгүнкү эфирге чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Бул менин эми Жогорку соттун төрагасы катары биринчи бул эфирим болуп эсептелинет. Ошондуктан чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Сизге чоң рахмат, Медербек Асанбекович. Биздин сунуштуубузду четке какпай, ушу биринчи маегиңизди улуттук биринчи каналга берип атканыңызга. Эми маегибизди баштасак, Медербек Асанбекович, жооптуу кызматта иштүү кызуу баштадыңыз. Ушу сот реформасынын алкагында алгачкы кадамдарды, күч аракеттерди кайсы багыттарга жумшап жатасыз? Бул сурооңузга жакшы суроо болду. Бул сурооңузга мындай деп жооп берет элем да. Албетте биз баягы сөздөн биз азыркы учурда ишке өтүшүбүз керек. Биздин программабыздын аталышы да ошондой да. Ошондой. Анан эми азыркы учурда элдин сотко болгон ишеничин биз баардыгыбыз эле билебиз. Бирок бул жаатта биз азыр элден сурамжылоо жасайлы деп ушундай багыт алып атабыз. Негизи сотторго болгон ишенич кандай? Биз азыр ушул багытта сурамжылоо жасап, анан кандай көйгөйлөр бар, кандай нерселерди биз кылышыбыз керек, биз ошонун үстүнөн иштейбиз да. Ишеничи чын айтканда эми 5 кол барабар эмес дегендей азыркы учурда сотторго бир аз элдин көз карашы салкыныраак десек мен жаңылышпаймын. Анткени биз биринчи соттор өзүбүз ичибизден оңдолушубуз керек. Биз мыйзамдуулукту туу тутуп сакташыбыз керек. Биз ошол мындай маданияттуулукка үйрөнүшүбүз керек. Мыйзамдын колдонуу маданиятыны биз үйрөнүшүбүз керек. Анан эми негизи бүгүнкү күндө сот реформасын бул багытта биздин Кыргыз Республикасынын президенти чоң тапшырмаларды койду. Тапшырмалардын эң приоритеттүү багыты бул элдик сот тармагын түптөш керек. Мамлекетке иштей турган сот тармагын түптөшүбүз керек. Мурдакы биз баягы жат көрүнүштөн айрылышыбыз керек да, негизи. Ушул жаатта балык башынан дегендей, мен бул жаатта ушу жогорку соттон реформаны баштасам деп мындай өзүмдүн азыркы иштөө тартибиме киргизип атам. Азыркы учурда биз жогорку соттон баштадык. Кээ бир жерлер ылдыйдан баштайт. Бул ушул жергиликтүү соттордо ушундай нерселер болуп атат. Мындай биз жогорку сот акпыз дегенде биз алыспыз. Ар бирибиз биринчи ушул кандайдыр бир реформаны баштоодо ушу башынан баштасак. Биз ошондон ушул жогорку соттон баштадык. Андан кийин ошо сот системасындагы өзүбүздүн структураларыбыз бар. Ар бири менен ушундай кетебиз. Жергиликтүү сотторго чейин керек болсо ушул эмеге чейин иштейбиз. Соттордон сырткарыда мына аппарат кызматкерлери. Аппарат кызматкерлери бул элди биринчи арыз таштагандан тартып ушул нерселерди баардыгын соттун мындай жүрөгү десек, мен жаңылышпаймын да. Ошондуктан ушул аппараттан, ошо биз бир эле нерседен дагы башташыбыз керек, алгачкы нерседен. Ушу бир жаран мисалы келип, бир арызы менен сотко келди. Келгенде эле биздин ушул соттун кызматкери ошол арызды кабыл алып аткан. Ал ордунан туруп, азыр элге кызмат кылышыбыз керек, ордунан туруп. Ал мисалы жаран кандай сотко келди? Көйгөйү менен келди. Ал тойго же бир кандай жыргаганга келген жок. Биз ошону сот системасынын кызматкерлери биз сезишибиз керек. Ошондуктан ушул босогосун көрүп төрүнөт дейт. Биз босогодон көрүп ушул адамга жакшы биз маданияттуу мамиледен башташыбыз керек. Мына реформа ушудан башталат.
Айва жакшы, башынан баштайын деп турган турбайсызбы? Эми Эмирбек Эсенбекович, ар бир чечимдин артында адам тагдыры демекчи, ушул соттордун кесипкөйлүгүн, каракылды какчарган калыстыгын арттырууда кандай аракеттер көрүлөт да конкреттүү? Бул аябай приоритеттүү суроо болду. Эми сот эгерде кесипкөй болбосо, бул адамдын тагдыры ончук эмес. Биз кесипкөйлүктү мындай жогору баалашыбыз керек. Баягы кесипкөй эмес, ошого билими жетпеген соттор биздин системага келбеш керек. Сот тутумуна андай соттор келбеш керек. Анткени адамдын тагдыры ончук эмес. Биз ар бир жарандын өзүнүн укугу жогору турат. Бул конституциябызда да көрсөтүлгөн. Ошондон биз ушундай жарандардан тартып иш кылганды үйрөнүшүбүз керек. Кесипкөйлүк, мисалы жогорку соттун алдында жогорку мектеп бар. Ал мектепте биз сотторду кесипкөйлүк жактан үйрөтөбүз. Кандай бул судьяда кандай жетишпестик бар, кайсы жагын үйрөтүшүбүз керек. Мисалы жакында эле мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзам соттордун ишмердүүлүгүн баалоо боюнча. Бізде бұл баяғы ар бир иштин категориясы деп коет. Бұл категория деген мисал кража, башка эмелер, убийство, ушундай категория болуп бөлүнөт. Бул боюнча баалоодо ар бир соттун кандай чечим чыгарды, ал канчалык деңгээлде мындай качество деп коет, сапаттуу чыкты. Биз ошого көңүл бура турган мыйзам кабыл алынды. Мындан ары бир эгерде ошол соттун ошол категория боюнча баягы жокко чыгаруу, отменяемость деп коет, жокко чыгаруу чечимдери жокко чыгарылган көп болсо, биз ошол жагынан үйрөтөбүз. Анан башкача дагы мындай реформа багытында ошол багытында ушундай норманы киргизели деп атабыз. Ошол категориядагы иштей албаган судья, начар, деңгээли начар болуп аткан судья тест тапшырыш керек. Бул деген баягы биз искусственный интеллект, биз компьютерге приоритет беришибиз керек. Ошол тестти тапшырып, ошол жагынан биз кесипкөйлүгүн биз көтөрүшүбүз керек. Бул жакта. Айба жакшы, анан эл арасында да көп ушул кийинки суроо талкууга алынып келет да, ушу сот процесстери ачык айкын болушу үчүн ушу онлайн дагы жүргүзүү үчүн ушул биздин сот системасында, сот залдарында шарттар барбы? Албетте, азыркы учурда мына өлкө башчыбыздын түздөн түз бүт мамлекеттик органдарга берген тапшырмасы бул санариптештирүү. Бардыгыбыз ошол багытка кетишибиз керек. Мына ачык айкындуулук азыркы учурда бизде сот процесстери өтүп атат. Аудио, видео, баягы жазуу, запись болуп. Мисалы биз кичине проектный, пилотный деп коебуз. Ошол багытта деле иштеп, азыр ошону ишке жандандырганга биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Оштон, мисалы Бишкекте иш каралып атса, мисалы Ош жакта күбө болуп калса, күбөнү Оштон бул жака кандайдыр бир чыгым кылдыртып алып келбей, биз ошол жактан онлайн режиминде эле сурап коет сотторчу. Мына бул боюнча канча чыгым үнөмдөлүп атат, канча убакыт деген үнөмдөлүп атат. Биз убаракерчилик кылбайбыз. Азыр эми чын айтканда соттук отурумдар бир эле отурум менен бүтүп калбайт. Себеби тараптардын өтүнүчү боюнча жылдырылат. Андай учурларда ал күбө болобу же сот отурум катышуучулары болобу, канчалык процесс узарган сайын ошончолук баягындай чыгымдар эмелер көп кездешет, чыгымга учурайт. Мындай учурлардан биз айрылышыбыз керек. Мына бизге азыркы заманга тиешелүү биз санарипке бүт кирип кетишибиз керек. Айба жакшы. Ушул багытта азыр иш жүргүзөбүз. Мына жүргүзүп атабыз. Бул бир сот системасынын азыркы учурда мен кыла турган реформанын түздөн түз приоритеттеринин бири болуп эсептелет. Санариптештирүү. Айба жакшы, Эмирбек Эсенбекович. Эми ачык айтканда,
адилеттүү, мыйзам чегинде иштеген соттордо арбын бар десек, жок десек, анда жаңылышып калышыбыз мүмкүн. Бирок ошол Фемида өкүлдөрүнүн арасында эми ачык айтпасак болбойт, баягы акчага кызыгып дагы, баягы соттун таразасы ушул коррупцияга ооп кеткен дагы жайлар кездешет да көп элечи. Анан ачык айтканда ушу сиз башынан айттыңыз, ушул ичара тазаланабыз депчи. Анан ушу ичара тазаланып, ушу коррупцияга кандай күрөш жасайсыздар, конкреттүү кандай чараларды көрөсүздөр? Негизи эле бул дагы аябай азыркы учурда сот системасындагы эң приоритеттүү суроо болду. Коррупция. Эми коррупция биз токтотушубуз керек да мына. Соттор биз өзүбүз ушул нерседен токтотушубуз керек. Биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды жоюшубуз керек. Биз ушудан башташыбыз керек. Бул коррупция гүлдөп кеткен жерлер дагы бар. Аны биз баягы жок дей албайбыз, бирок ошонун үстүнөн иштейбиз. Бирок соттордун баардыгы эле бир мындай эмеге койбош керек. Баягы бир карын майды, бир кумалак чиртет. Ошондой болуп атпайбы? Анан ошол жакшы сотторубуз да, кыйын сотторубуз да, бирок жалпы сот системасын ошо кумалактар элдин көзүнө башкача көрсөтүп коюп атат. Ушул жаатта биз мындай соттордон, мындай сот кызматкерлеринен биз азыр арылышыбыз керек. Мындай соттор бул биздин азыркы Кыргызстан мамлекетинин келечегине өтө чоң залал келтирет. Эмне үчүн? Анткени сот системасынан мамлекеттин экономикасы, адам укугу бүт көз каранды. Анан биз ушундай мамлекетти азыркы учурда көтөрүшүбүз керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн системаны биз жаратышыбыз керек да, мындайча айткандачы. Ошондуктан мен бул бир эле соттор эле жаман деп мен айтуудан алысмын. Арабызда дагы бар. Биз ошонун үстүнөн жүргүзөбүз. Аябай эбегейсиз чараларды колдонобуз. Бирок эл дагы ушу сотторго параны алып баруудан токтотуш керек. Эл дагы ушул жагынан бизге жардам берсе, ушуларды токтотуп, мыйзам чегинде алып баруу азыркы учурдун талабы. Андыктан биз ушу санариптештирүүгө өтүп, биз ошондо гана ушундай бир коррупцияны жеңүүнүн бир дагы бул багыты болуп эсептелинет да. Мен негизи мындай жалпылаганда бул сиздин сурооңузга ушул жооп бермекмин. Ооба, анткени өлкөбүздө ушу коррупцияга каршы баштаптуу күрөш жүрүп жатат. Ушул аябай коррупцияга малынган деген беш биздин мамлекеттик баягы органдардын арасынан ушу сот системасы да барды. Анан аны биз жаап жашырып баягы эч натыйжа чыкпайт, аны менен күрөшүшүбүз керек, жыйынтык болуш керек дегендей да. Анан айтсаңыз, ушу соттордун ротациясы кандай жыйынтык берип атат? Анткени бул дагы болсо бир ошо коррупцияга каршы күрөштүн бири бул ротация маселеси боюнча эгерде мен башынан айтып кете турган болсом, Садыр Нуркожоевичтагы президент болуп шайланып келгенден кийин ушул маселени биринчи койгон. Могул түндүк түштүк кадрларды алмаштырайлы. Себеби ошол жерде жылда, мисалы бир эле райондо 10 жыл, 15 жыл иштеген судьялар отуруп калды. Бул деген сөз, ал судья анча жыл отурбаш керек негизичи. Ал отурган 10-15 жыл отурган судья, ал уже ал жактан баякындай туугандашып, достошуп, баякындай болуп, аралашып эметип кеткен. Анан ошондой баягы тууганды бийде ыйман жок дегендей, биз ошого барбашыбыз керек. Мына президентибиздин ошондой талабы коюлду. Ал эми ротация болду. Бул ротациянын маселеси боюнча дагы биз анализ жүргүзөбүз. Кандай жемишин берди, ротация болгон судьялар канчалык деңгээлде жакшы ишти жакшыртуу, ошол эле эл менен
кандай баягы элдин көйгөйүн туура мыйзамдуу адилеттүү чечимдерди кабыл алып атат. Биз ошолорду көңүл бурушубуз керек да. Эң негизгиси бул элдин эле жакшы пайдасы болду. Ал коррупцияга кирип кеткен ушундай тааныш болгон судьялар башка мисалы райондорго, алыс бир областтын башка райондоруна барып, ал жерде таанышын, достошу, баягындай бири-бирине байланышуу түзүлгөнгө чейин биз жеткирбешибиз керек да. Азыркы учурда судьялар бир жерден башка сотко ротация болгон үчүн бул 5 жыл да. 5 жылдын ичинде ротация болуп туруш керек өзү негизичи. То есть биз ал судьяны биз башка эмелер менен ошол камыр-жумур болуп кетпеш үчүн биз ошодон сакташыбыз керек. Негизги багыт ушул. Өз жакшынан Бедербек Эсенбекович, ушу мамлекет тарабынан сот тутумуна жардам жакшы эле болуп атабы? Эми баягы жардам болбой атат деп мен айткан алысмын. Биздин өлкө башчыбыз ушул соттук материалдык техникалык базаны мен жакшыртып берейин деген саясий колдоолору бар. Мамлекет ушул судьянын материалдык техникалык базасын мен күчтөндүрүп берейин. Ал судья материалдык муктаж болбош керек. Ал эми мамлекеттин башчысы ошондой сот системасына жакшы көңүлүн түз көзүн салып атат да, мындай жалпак тил менен айтканда. А сот системасы биз эмне менен ушуну кайтарышыбыз керек. Биз биринчи элдин ишенимин алып келишибиз керек. Элдик сотту биз түзүшүбүз керек. Мамлекет күчтүү мамлекет бул сот системасынан түздөн түз көз каранды. Ошондуктан биз ушул багытта чоң-чоң иштерди, чоң-чоң реформаларды алып барышыбыз керек. Мындан ары жат көрүнүштөрдөн сот система өзү баш тартып жоюлуш керек. Ар бир судья могул жеринде ыйман болуш керек. Ыйман болсо, ошондо адилеттүү, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынат. Аябай жакшы, Бедербек Эсенбекович. Анан сиз жаңы келип, буюрса ишти бузуп баштап, баягы эл дагы көп нерсени үмүттөнүп күтүп турган кези, анан ушул биздин жогорку соттун төрагасы бош убактысында эмне менен алектенет болду экен? Баягы хоббиңиз кандай? Ушул тараптан дагы сизди билелик дедик элек да. Эми мен бош убакта биринчиден ушул баягы мыйзамдарчы мындай тез өзгөрүп толукталып турат. Мен мыйзам жагынан өзүм профессионалдуулук жагынан артта калып калбаш үчүн ошо өзгөрүү толуктоолордогу мыйзамдарды мен окуймун. Негизги баягы бош болуп же эмгек өргүүдө жүрүп калганда өзү мен жаш кезимен ары менен алектенем. Ары бул өзүнчө бир мындай дүйнө да. Бул ары деген тазалык. Эми аны арчылар бардыгы билсе керек. Мен ошондо ары жоголсо дүйнө жоголот да. Ушундай деп экологдор айтып жүрүшпөйбү? Мен алектенгеним бал өндүрөбүз. Эми мен кандай өндүрөм? Мен бир туугандарым башка мамлекет кызматта иштебейт. Ошол ары багытында ушу чарба менен эле жаш кезден бери ушул багытта эле иштеп, ошо баягы бала бакырган багабыз. Аябай жакшы. Буюрса бул биринчи эфир болду. Мындан ары дагы буюрса ушу алдыга койгон пландардын жыйынтыктары менен да келип бөлүшөсүз деп терең ишенебиз, Бедербек Эсенбекович. Кудай буйруса. Сизге терең ыраазычылык, ушу биздин сунушубузду четке какпай келип бизге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге. Рахмат. Анан ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бүгүн чакырганыңыздар үчүн мен башында айтып кеттим. Азыр дагы ыраазычылык билдирем. Мен бат-баттан чакырып туруңуздар. Анткени биз сот системасы сиздер аркылуу биз элдерге жеткире алабыз да. Азыр сот системасы кандай нукта иштеп атат, кандай багытта иштеп атат. Элдердин бизге болгон баягы суроолоруна биз жооп беришибиз керек. Эл менен тыгыз иштешибиз керек да. Аябай жакшы. Кудай буйруса ушундай багытта иштешейли.
Сіздерге чоң рахмат. Сізге рахмат. Бұйырса біз де байма-бай шақырып тұрғанға даярбыз. Ишіңізге албаламын игіліктер қаламақшы. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сөздөн ишке программасы болду. Аманчылыкта көрүшөлү.